окуучумду чакырып алайын. Нурдин, кел. Ағайын туғандар. Менің бүгін төбем көкке жетіп, аябай қуанып, мұндай күн келеді деп күтпеген нәрсе мен үшін аябай күтусіз бір чоң жан дүниенің майрамы болып тұрады. Себебі 1987 жылдан бері шундай біздің ең тамғаларымызды, жазма естеліктерімізді қыдырғаныма 40 жылға жақын уақыт болды. Мына ошолордун ичинен мен сіздерге бүгін екі нәрсени айтқым келеді. Биринчиси, жазма тил болгондо эмне себептен жазма тил чыгат? Жазма тилдин артында сөзсүз түрдө мамлекет бар. Мамлекет болбосо эч качан жазма тил чыкпайт. Бул мамлекеттүүлүктүн эң башкы символу бул жазма тилдин эл тарабынан колдонулушу. Экинчи нерсе, ошол жазманын адаби тилдин пайда болушундагы эң башкы көрсөткүч бул мамлекеттүүлүктүн болушу. Бул аябай чоң нерсе. Андан кийинки үчүнчү мен сиздерге айта турган нерсе, орустун, батыштын окумуштуулары, бул түрк элдери, ошолордун ичинде кыргыздар бул жазууларды Арамейдин жазуусунан, Сокранын жазуусунан үйрөнүп алышкан деп келишкен. Дүйнөгө атагы чыккан Левшиц сыяктуу окумуштуулар. А бирок кийинки кездердеги изилдөөлөр, алтысын биздин өзүбүздүн изилдөөлөрүбүз бул пикирдин туура эмес экендигин көргөн. Себеби биздин эң тамгалар, түшүнүктөрдү туюндурган белгилердин бардыгы алфавиттин пайда болушуна алып келген. Натыйжада Енисей жазма эстеликтеринин өз алфавити бар. Орхон жазма эстеликтеринин өзгөчөлөнгөн алфавиттери бар. Булар кадимки жазма тилдин үлгүлөрү. Чоң тексттери да бар, кичинекей тексттери да бар. Булардын ичинен башка жазылган да бар. Ошондуктан мен бүгін Өмүркөн мырза жакшы кеп айтты. Биз мунун кадыр бартын билбей жүргөн экенбиз депчи. Чынында эле ошондой. Кыргыздын бир жакшы макалы бар экен. Кудайга сунган кол жетпейт, падышага айткан сөз жетпейт деп. Кыргыз калкынын үмүтү бүгүнкү күнгө чейин тарыхын изилдөө жагынан, маданиятын изилдөө жагынан, башкасын айтпаганда да этникалык тарыхын тактоо жагынан бүгүнкү күнгө чейин колубузда жарыктуу эч нерсебиз жок. Орус окумуштуулары жасап кеткенден башка, айрым биздин кыргыздардын жасап кеткенден башка, кыргыз кайсы уруулардан биригип эл болгон. Булар кандай шарттарда болгон деген нерселердин баардыгын ачык койдон турат. Эми сүйлөй берсе сөз көп. Бүгүнкү күн Садык мырзага мен башымды ийип таазим этем. Ушундай Садык мырзадай азаматтарыбыз бар. Элдин жан дүйнөсүн дирилдетип кое турган жумуштарды жасагачы. Эгерде биз жан дүйнөбүз тазарып, аң сезимибиз туруктуу өнүгүүгө келбесе, калыптанууга келбесе, 30 жылда көргөн мындай чалкеш жашообуз боло берет. Ошондуктан эң биринчи иретте биз өзүбүздүн аталарыбыздан калган руханий баалуулуктарыбыздын ээси болуп, балдарыбызга, жаштарыбызга, калкыбызга ошол казынанын, руханий мурастын мааниси эмне экенин түшүндүрө алганда гана биз кадимки улут деген сөздүн түз маанисине ээ болобуз. Кыргыз калкы качан гана өзүнүн руханий байлыгынын ээси болгондо гана Кыргызстанда жашаган башка элдерге конституциянын гаранты акыбалына келет. Эгерде кыргыздар жашоо жагынан дагы, билим жагынан дагы, теңдиген жагынан дагы алдыга кете берсек, эртеңки күнүбүз эмне болот? Мамлекеттик кызматкерлер мына ошону ойлонуш керек. Эми сөзүмдүн акырында азыр ушул
Орхон Енисей жазма естеліктерінің саны 700-ден ашты. Ошонун 400-ü Енисей жазма естеліктері. Бұл Кыргыз эли колдонгонда да массалык түрдө колдонгон. Кыргыздардын жазуусу. Мурдагы түшүнүктөрдө биз булардын баардыгын жалпы түрк деп келгенбиз. Азыр дагы ошентип айтабыз. Биз түрк элинин тутамынан ажырабашыбыз керек. Бирок ошонун ичинде ар бир маданий мурастын бир уулубуздун ата сенеси болгон сыяктуу жазма эстеликтердин дагы ээси бар. Енисей жазма эстеликтеринин ээси бул байыркы кыргыздар. Азыр сөзүмдүн эң акырында айтарым, биз бул мурастын ээси болушубуз керек. Мектептерде, жогорку окуу жайларында, калк арасында мына эстелик өрнөк болуш керек. Мындан 6-7 жыл мурда мен bir проект жасап, bir архитекторга чийдирип, бул жагына 150, бул жагына 150 ошол байыркы жазма телебиздин шиттерде, болот шиттерде түстүү сүрөттөрүн коюп, ар түрдүү тилге которуп, коюп, баш жагына басына кагандын ортосуна коюп, деген бирге калгандардын бүт эстеликтерин кое турган bir проект жасаган. Мурдагы 2 президентке кат жаздым. Нөл, эч кандай жооп жок. Азыр анча-мынча кыймылдар башталып атат. Сакендин мынореги эстелиги. Бул абдан жакшы жашаган. Рахмат агай. Анан кийин мен мынореги жигитти бекер чыгарган жокмун. Биз Советтер Союзунун турунда бул жазмаларды бизге эч ким окуткан жок. Бирок бүгүн Кыргызстандын байыркы жазма эстеликтерин издей турган топ. Менин окуучулар ошонун алдындагы Нурдин Мусеев Енисей эстеликтеринин баардыгын кыргызчага бар жагын изилдеди. PhD түркологиянын доктору болду. Дүйнөгө атагы чыккан жаш жигит окумуштуу болду. Мунун жанында дагы достор бар. Менин окуучулар. Бул маселе илимий жагынан эми жолдо калды. Ошондуктан бар бололу, аман бололу. Силердин баардыгыңыз чоң раз. Рахмат агай, бар болуңуз, аман болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз тарых илимдеринин доктору